Assalamu alaikum. Жигиттер, компьютерный диагностика боюнча толук маалымат берип кетейин. Кайсыл жерден сатып алабыз? Кандай диагностика жакшы? Канча сом турат? Кайсыл жерден алабыз? Кантип иштетебиз? Негизи мен общий эле маалымат берип кетейин. Жаңы эч кандай диагностикадан маалыматы жок бир бала диагностика алам десе, мен айтат элем лаунч алсын. Биринчи себеби лаунч иштеткенге оңой. Бардык автоматтык түрдө өзү машинаны табат, марканы табат, мисалы мындай авто да. Өзү машинанын даныйын окуп кирип кете берет. Анан кийин подсказкаларды көп берет. Лаунч көптөн бери чыгып жүрөт. Бул деген сөз лаунч жакшы деген сөз эмес. Өтө жакшы бренд диагностикалар өтө көп. Бирок эң биринчи баштаганда лаунч менен баштаса оңой болот. Лаунч арзан. Мисалы, өзү сатып жүргөн диагностика биз сатып жүрөбүз. Планшети менен OBD 16 разъем менен келсе 48 миң, без планшет келсе 28 миң. Эми ошону Россиядан мен өзүм алып алам, кийин өзүм обновление кылам, өзүм эле сүйлөшүп алам дей турган болсо, Россияда DR Lounge деген Авитого кирсеңер, DR Lounge деп сатып атат. 25 миң, 45 миң, 65 миң комплегине жараша, мисалы кээ диагностикалар мисалы 24кө чыгат, 12ге чыгат, кээ диагностикалар дагы комплект штекерлери менен айтор ушинтип өзгөрө берет. Айтор биз диагностиканы Россиядан алабыз, Кытайдан алабыз. Бирок Кытайдан биз мисалы Россия сатпаган компьютерларды эле Кытайдан алабыз. Россия саткан болсо Россиядан алабыз. Себеби Россиядан алганымын бирден бир себеби Россияда историям бар. Мисалы ошол компьютер бузулуп же сынып, же аны ремонт кылыш керек болуп калса, мен ошолордон ремонт кылдырам, же болбосо ошолордон тех поддержкадан пайдаланам. Мына ошол сыяктуу. Кимдир бирөө диагностика алам десе, эгер Россияда болгон болсо, Россияда компаниясына барып, Россиядан алып аткандарга эскертүү, сөзсүз компаниясына барыңыздар, дилер болсун сөзсүз түрдө. Азыр себеби Россияда мошенниктер көп. Мен типа ошону сатам дейт, бирок алар алып эле ортодо типа бизнесмен катары эле сатышат дагы, эртең бузулуп калса ортодо ремонт кылып бере албай калат. Ошон үчүн именно ошол компаниянын өзүнө барып, катталып, ошол жактан алып, анан бизде онлайн эме боюнча, диагностика боюнча сабактар чыгарабыз. Ошону көрүп үйрөнсөңөр болот туугандар. Анан кийин диагностика негизи мындай сырттан общий алып караганда канча сомго мисалы баштаса болот диагностиканы. Эгерде силер акчадан кыйналсаңар, бир 30 миң сом территориясы менен диагностика алып кадимкидей баштай бересиңер. Жок, мен профессиональный башташым керек диагностиканы десеңер, диагностиканын түрлөрү көп. Мисалы мынакей лаунч болсо, лаунч жөнү сканер, чек жанып калганда чекти окуп көрсөтүп бере турган диагностика. Ал эми силер кол менен текшерем, осциллограф керек болуп калды, мисалы осциллограф, дымогенератор керек болуп калат, компрессомер, манометр, мындай нерселерди мындай полноценный мен 100% диагностиканын аппаратын алам десеңер, орточо 200 миң акча кетет. Мисалы осциллографтын жакшылары Кыргызстанда 150 миң турат. Россияда дагы ошондой эле мисалы. Осциллограф 2 каналдуу эле мындай эле бир ар бир датчикти анализ кылбай турган детально текшерем десеңер, анда 20-30 миңге алсаңар болот. Туугандар, мен мына ушул чоң навороченный нерсени айтат элем. Баштагыла лаунчтан эле баштагыла. Лаунчты сатып ал. Лаунчты сатып алганда туугандар, лаунчтун түрлөрү бар. Кайсы бирин тандайм дегендерге эң акыркы моделин сатып алыш керек. Мисалы X Pro 3, X Pro 4, X Pro 5 деп кете берет да лаунчтар. Ошол булар ham iPhone'га окшоп чыга берген. iPhone 11, iPhone 12, 13, 14 деп. Ошол эң акыркысы, эң күчтүүсү болот да. Мисалы биз X Pro 5 сатабыз. Ошол X Pro 5те мисалы азыркы күндө 90% машиналарга түшөт. 90% дегени бул почти бардыгына түшөт деген сөз. Ошондуктан силер дагы ошол лаунч менен эле баштагыла, коркпогула, главный сатып алгыла, анан башталат. Анан көп адамдар мени окут, анан мен диагностика сатып алам дейт. Менин советим биринчи орунда диагностика сатып алышыңар керек. Сатып алгандан кийин диагностикага болгон жоопкерчилик пайда болот дагы. Анан ошол диагностиканы
үйрөнүп алайын деп аракет кылып, ошонун артынан анан процесс башталат. Мында буюмга акча кетиргенде ошол буюм эми үйрөнүп алайын деген бир чоң жоопкерчилик болот да адамда. Ошондуктан биринчи диагностиканы сатып алгыла. Подсказкалар YouTube'да бар, мисалы орустар каналында бар. Биз дагы киргизип баштайбыз жакында. Ошол жактан көрүп эле машыгып, базовый маалыматтарды алса болот туугандар. Ошон үчүн эң алгач диагностика сатып алыңыздар. Диагностиканы кимден алсаңар дагы, главный Launch'тун эң акыркы моделин сатып алгыла. Бул туугандар, мен өзүмдүн жеке опытыман алып айтып атам. Мен бирок азыркы күндө Autel иштетем. Бирок туугандар, Autel'дин плюс минустары бар. Autel иштетсеңиздер, Autel'дин эки түрү бар. Мисалы программатору бар, анан диагностикасы бар. Диагностикада мисалы 708, 808 деп кете берет. Диагностикада эң акыркыларын алсаңар жакшы эле иштейт. Бирок Autel'де марка, модель, годовойлорун так даана жазбасаңар, Autel чыгарбайт. Подсказкасы дагы азыраак. Анан ичинде автодата жок. Ошондуктан мен биринчи баштагандарга автодатасы менен Launch'ту сунуштайм. Автодата деген бул ичинде полный мануалдар бар. Кандай свича кетет, канча компрессия болуш керек, канча цилиндр, ремен кандай турат, вообще общий маалыматта канча май айтор полный, прям с нуля подсказкасы болот. Ошон үчүн мен Launch'ту предлагать этем. Launch сатып алгыла, баштагыла, өскүлө, өнүккүлө, ушул кесипти үйрөнүп калыңыздар. Биз дагы болушунча иншалла көбүрөөк маалымат чыгарышка аракет кылабыз. Бардыгыңарга ийгилик. Ассаламу алейкум жигиттер, ассаламу алейкум.